Бүгүнкү күндүн орнуттуу окуялар менен эфирде жаңылыктар маалыматтык программасы. Студияда Гүлбарчы Молдоева, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чарылыштан учкай. Элдикин элге кайтаруу, же болбосо кустуруу саясатынын өзүрү. Төп аймагында бир катар жер тилкелер мамлекетке алынды. Эми түндүк аркылуу ID паспортун онлайн алууга болот. Муну менен жарандардын убактысы үнөмдөлүп, убаракерчилик азаят. Ысык көлдүн экологиялык коопсуздугун камсыздоодо мүчүлүштүктөр жаралбай турган болду. Туристтик экологиялык милицияга Нива үлгүсүндөгү 10 кызматтык унаа тапшырылды. Ысык көл облусунда бир катар жер тилкелери мамлекеттин балансына өткөрүлдү. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Атайын кызматы тарабынан жеке менчикке мыйзамсыз чыгарылган өнөр жай объектилерин жана жер тилкелерин аныктоо жана мамлекеттин балансына кайтаруу боюнча иштердин алкагында төмөнкү объектилер кайтарылды. Алар өндүрүштүк жайы жана 3900 чарчы метр жер тилкеси бар түп жыгач иштетүүчүсү ишканасы, түп механикалаштырылган токой чарбасынын балансына өткөрүлүп берилди. Түп Райсел Ремкомхоз административдик мүлктүк комплекси менен 2 гектар 63 сотых жер тилкеси түп айыл өкмөтүнүн балансына өткөрүлүп берилди. Түп районунун Кичи Өрүктүү айылынан 942 чарчы метр жер тилкеси Балбай айыл өкмөтүнүн балансына өткөрүлүп берилди. Ал эми Түп районунун Миңбулак айылындагы жалпы аянты 486,15 чарчы метр дан кампасы Карасаев айыл өкмөтүнүн балансына өткөрүлүп берилди. ОКМК мыйзамсыз менчиктештирилген жер тилкелерин, ишканаларды жана имараттарды аныктоо жана мамлекеттик баланска кайтаруу боюнча ишин улантууда. Кыргызстанда ID паспорттарды түндүк мобилдик тиркеме аркылуу алмаштыруу боюнча жаңы кызмат ишке кирди. Анда Кыргыз Республикасынын жарандары паспорт алууда онлайн арыз менен кайрылышат. Эми жаңы тейлөө кызматынын ишке кириши менен документтерди тапшырууда жарандардын калктуу тейлөө борборлоруна барып, кезекке туруу убаракерчилиги азаят. Толугураак кийинки сюжетте. Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү министрлиги түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу ID паспорттарды алмаштыруу боюнча онлайн кызматын ишке киргизди. Анда 2017-2024 жылдар аралыгында чыгарылган жаңы үлгүдөгү биометрикалык паспортко ээ болгон Кыргыз Республикасынын жарандары түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу ID картасын алмаштырууга арыз бере алат. Бул паспорттарда биометрикалык маалыматтар камтылган чип бар. Анын ичинде жашаган жерин каттоо жана жарандык абалдардын актыларын каттоо маалыматтары бар. Бул бардык зарыл болгон текшерүүлөрдү онлайн режиминде жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бул өтө ыңгайлуу жарандар үчүн. Биз бардык жарандарды ошол онлайн паспортко өткөрүү тиркемесин колдонууну сунуштайт элек. Себеп дегенде биз азыркы күндө калдык каттоо бөлүмдөрүндө бардык жерде мындай өзүңөр билип байкагандай чоң кезектер болот. Ошол себептен кезекке турбоонун негизинде үйүнөн эле паспорттарга өткөзүү мүмкүнчүлүгү азыркы күндө эң ыңгайлуу деп мен бардыгына маалымат бере кетет элем. Белгилей кетсек, эски сериялык паспорт болсо анда бул кызматты колдонуу мүмкүн эмес. Аны үчүн калктуу тейлөө борборуна кайрылуу керек. Эми документ тапшыруу үчүн калктуу тейлөө борборуна баруунун кажети жок. Муну түндүк тиркемеси аркылуу онлайн жасоого мүмкүн. Жөн гана тиркемеге кирип, кайрылуу себебин тандаңыз. Сизге ыңгайлуу калктуу тейлөө борборду белгилеңиз, идентификациядан өтүңүз жана төлөмдү онлайн жасаңыз. ID картаны алмаштыруу бул күнүнө жараша, бул онлайн тиркемеси аркылуу бул ID картага гана өткөзүлөт, ал алмаштыруу бул 781 сом болот. Жана ошондой эле бул 12 иш күн, анан тездетилген бул 2 иш күн, 4 күн, 3 күн, анан 8 иш күн деп каралганда ошого жараша, ал жоготуп алганына жараша, алмаштыруусуна жараша, ошого жараша оплаталары белгиленген атайын төлөмдөрү бар. Арыз берилгенден кийин бардык документтер 1-2-3 күндүн ичинде текшерилет. Арыз иштелип чыккандан кийин арыз ээси паспорттун даяр экендиги жөнүндө тиркеме аркылуу кабар ала алат. Даяр документти алуу үчүн шаардагы калктуу тейлөө борборуна баруу зарыл болот. Жазгүл Сатаева, Нурдин Урманбетов, Мадина Абакирова, Ысык көл жаңылыктары, Каракол шаарынан.
Бүгін жаңы муун жарқын келечек, таза муун, коопсуз келечек аталышындагы жаштар форум өтүп, ага Кыргыз Республикасынын Ички иштер министринин орун басары, облус башчысы, жогорку кеңештин эл өкүлү жана бир катар көрүнүктүү спортчулар, маданий кызматкерлер катышкан. Форумдун жүрүшү тууралуу кабарчы баяндайт. Бүгүнкү өткөн форумдун негизги максаты жаштар арасында зордук зомбулуктун, экстремизмдин жана баңгизат колдонуу көйгөйлөрүнүн алдын алуу, коомдук коопсуздукту камсыз кылууга багытталган туруктуу баалуулуктарды жайылтуу, ошондой эле жаштарды жарандык жоопкерчиликке чакыруу болду. Бул форум өзү Ички иштер министрлигинин демилгеси менен сунушталып, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин тапшырмасы менен бардык ушул укук бузуунун алдын алуунун субъекттери эсептелген бардык мамлекеттик органдардын катышуусунда өткөрүлүп, бул форумда ошол саламаттык сактоо министрлигинин өкүлдөрү дагы, дин башкармалыгынын өкүлдөрү, ошол бизге психологдор, ошол бизде ошол форумдун жүрүшүндө өз баягы тармагында ошо балдарга ошол жанагы айтылган зыян өнөкөтүктөрдүн ошол зыян жактарын баарын түшүндүрүп айтып өткөрүп келүүдө. Форумдун алкагында өз тажрыйбалары менен бөлүшүү багытында белгилүү спортчулар жана маданий кызматкерлердин өкүлдөрү катышып, жаш муундарга дем бере турган сөздөрү менен бөлүшүштү. Бардык жаштар ар биринин өзүнүн Кудай берген, өзүнүн изюминкасы бар, таланты бар. Айтат го, дарак бир жерден көрөт депчи. Ошондуктан баарыңыздар ушул жаштар, улуу муундар өзүнүн өлкө башчысы айтып кеткендей, жаш бул 35 жашка чейин белеп кетти. Баардыгыбыз 35 жашка чейин инсандарбыз, баардыгыбыз жаштар болуп эсептелет экенбиз. Ошондуктан баардыгыбыз өзүбүздүн максатыбызды, өзүбүздүн койгон жашообузга эмне үчүн келдик, эмне максатка жеткибиз келет, ата-энебизди, бүт туугандарыбызды кандай кылсак биз сүйүндүрө алабыз деген мотивациялар коюлганда биз бактылуу болобуз. Форум өлкө аймагында ар бир облустарда кезек-кезеги менен өткөрүлүп жатат. Ал эми Кара Кол шаарындагы иш-чарага жалпы 500дөн ашуун жаштар жана билим берүү мекемелеринин өкүлдөрү катышып, өз пикирин билдирүүгө мүмкүнчүлүк алышты. Иш-чаранын жүрүшүндө мындагылардын жаңы билимге ээ болуп, аны менен бирге коомдук турмушка активдүү катышууларына шарт түзүлдү. Форумдун деген өзү деген жаш келечек жаштардыкы деген сымал болуп атат. Мындайча айтканда келечек биздин колубузда. Биз өзүбүз таза жүрсөк, ошондо келечегибиз да жакшы болот. Мындай Кыргызстандын келечеги биздин колубузда да, мындайча айтканда. Ал эми иш-чаранын жыйынтыгында катышуучулар жаңы ой пикирлерге, сунуштарга жана көз караштарга ээ болушуп, жаштардын коомдугу активдүүлүгү жогорулап, алар зордук, зомбулук, баңгилик жана экстремизмге каршы күрөшүүгө даяр экендигин билдиришти. Бул иш-чара өлкө боюнча жаштардын активдүүлүгүн арттырып, алардын келечегине бекем пайдубал түзөт. Медербек Кеңешев, Илич Касейинов, Ысык-Көл жаңылыктары. Туристтик экологиялык милицияга 10 кызматтык унаа тапшырылды. Ысык-Көл облусунун Ички иштер башкармалыгынын туристтик экологиялык милиция кызматына Нева үлгүсүндөгү 10 унаа тапшырылды. Соңку жылдары туристтик экологиялык милициянын техникалык базасы чыңдалууда. Алдыда жайкы туристтик сезонго чейин штаттык бирдикти дагы 30га көбөйтүү мерчемделип жатат. Мындан сырткары жаңы формалар берилип, суу үстүндө жана тоо ташка жүрүүчү ылайыктуу унаалар дагы алынмакчы. Экологиялык коопсуздукту камсыздоодо жана браконьерликке каршы күрөштү күчөтүү максатында 2021 жылы туристтик милициянын базасында жаңы туристтик экологиялык милиция кызматы ачылган. Аталган кызматтын негизги милдети болуп, токойлорду мыйзамсыз кыюуга, браконьерликке, таштандыларды жана биологиялык калдыктарды уруксатсыз өртөөгө жана учурдагы экологиялык мыйзамдарга каршы келген башка аракеттерге бөгөт коюуга багытталган. Мындан тышкары туристтик сезондо чет элдик туристтердин жана эс алуучулардын коопсуздугун камсыздоо, ошондой эле аймакта коопсуз эс алуу боюнча кеңештерди берүү милдеттери дагы камтылган. Бүгүнкү күндө Ысык-Көл облустук Ички иштер башкармалыгынын туристтик экологиялык милициясынын взводунда 42 милиция кызматкери кызмат өтөп, алар чет тилдеринде мыкты өздөштүргөн адистер менен толукталган. Бүгүнкү күндө Ички иштер министрлигинин атайын техникалык каражаттарды өз курамга тапшыруу болуп атат. Экологиялык кылмыштуулуктардын алдын алуу боюнча экологиялык туристтик милицияга автоунаалар ыйгарылды.
Социалдык келишим долбоорунун алкагында эми кайтарымсыз каражат 150 миң сомдон бериле баштайт. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Равшанбек Сабиров билдирди. Анын айтымында президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык социалдык жардамдын өлчөмү 100 миң сомдон 150 миң сомго чейин көбөйтүлгөн. Быйыл бул каражатты 13.334 адам ала алат. Республикалык бюджеттен бул үчүн 2 миллиард сом каралды. 3 жылдан бери социалдык келишим долбоорунун алкагында дээрлик 35 миңден ашык үй бүлөгө 100 миң сомдон кайтарымсыз жардам берилген. Анын жалпы суммасы 3,3 миллиард сомду түздү. Келишимге ылайык ишин баштаган үй бүлөлөрдүн 73%дан ашыгы айыл чарба багытында бизнес программаларды ишке ашырган. Долбоордун алкагында 43 миңге жакын кошумча жумуш орну да түзүлгөн. Жалпысынан долбоор 190 миңден ашык адамдын жашоо шартын жакшыртууга көмөк көрсөтүлүп жаткандыгы айтылды. Ошондой эле Равшанбек Сабиров белгилегендей, социалдык келишим долбооруна катышкандарга 200 миң сом өлчөмүндө 3 жылдык мөөнөткө пайызсыз насыялар бериле баштады. Бүгүнкү күнгө чейин 105 үй бүлө пайызсыз насыя ала алды. Быйыл пайызсыз насыя менен 1 миң катышуучуну колдоо пландалды. Ошондой эле келечекке салым балдар аманатынын 500 миң сому өлчөмүндөгү акча каражаты 18 жашка толгон жаранга берилгендиги дагы маалымдалды. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Равшанбек Сабировдун айтымында президенттин жарлыгына ылайык 2024 жылдын июль айынан тартып Кыргызстанда 652 томолой жетим балага 500 миң сомдон эсеп ачылган. Үстүбүздөгү жылдын январь айында алгачкы жолу депозит Бишкек шаарынын тургунуна берилди. Ушул жылдын январь айында Бишкек шаарынын Октябрь районунун жашоочусу 500 миң сом өлчөмүндөгү депозитин колдонду. Ал 1440 АКШ доллары акча каражатын Малайзиядагы университетке контрагын төлөөгө алды. Ушундай каражатты ар бир бала 18 жашка чыкканда колуна 500 миң сомдон ала алат. Аны алар билим алууга, ипотека үчүн баштапкы төлөм катары төлөөгө колдоно алышат. Буга чейин 652 баланын тизмеси жана тийиштүү документтери такталып, атайын эсептер ачылган. Өлкөдөгү жумушсуздук, туруктуу жумуш орундарынын жоктугу жана айлык акынын аздыгы менен байланыштуу болууда. Тоң райондук эмгек социалдык камсыздоо башкармалыгы аймактагы жумушсуздукту жоюу аракеттери менен алек. Ал үчүн райондогу жумушсуз жарандар кыска мөөнөттүү кесиптик окууларга тартылууда. Учурда 95 адам ар кандай кесипти билим алып жатышат. Кажысы айылынын тургуну Калыбек Асанкул уулу 2 баланын атасы. Жогорку билими жок болгондуктан көп жылдан бери туруктуу жумуш таба албай, бир топ убайым тартты. Кайда барбасын анын ишинен биринчи билими тууралуу документ суралат. Эми мынтип кыска мөөнөттүү окуу курстары ачылып, ширетүүчү кесибине билим алып жатат. Документальный болуп баштабады жумуштардын баары. Анан ошо биз эртең күнү жумуш жок болуп сертификатыбыз жок, биз баягы жерден өтпөй калбашыбыз керек да. Ошон үчүн биз баягы хоть Европага барабызбы, хоть Москвага барабызбы, ошол нерсенин баарын биз эме кылып алышыбыз керек болот. Бияктан окуп үйрөнүп, ошону дагы да болсо өркүндөтүп алсак деген ойлор бар. Былтыр Тоң району боюнча 95 жаран ар кандай кесипте билим алып, жумуш менен камсыз болушту. Ал эми быйылкы жылы 76 жумушсуз жаран кыска мөөнөттүү окуудан окуп жатышат. Алардын 10 электрик, 10 ширетүүчү болсо, калган 56сы ашпозчулук кесиби боюнча сертификат алышат. Жумушсуздардын катарында болчумун. Азыр ошол окуп жатып, көп нерселерди үйрөнүп атабыз. Биз келечекте өзүбүздүн ишканабызды ачып, же болбосо повар болуп иштелет деген максаттарыбыз бар. Жумушсуздукту жоюу багытында мындай окуулар жыл сайын уюштурулат. Жумушсуз жарандар 2 ай гана убакыт акысыз окуп, эл аралык маанидеги сертификат алышат. Бүгүнкү күндө 76 жумушсуз жаранды окутуп атабыз. Бул 76 окуп аткандар жумушсуздардын арасынан 10 жөлөк пул алган үй бүлөлөрдөн, 3 турмуштук оор кырдаалдагы үй бүлөдөн. Биз эми жылда анкета жүргүзүп, жумушсуздардан, жаштардан арасында анкета жүргүзүп, кайсы кесипке муктаж экенин билип туруп, эмгек рыногундагы суроо талаптарды аныктап туруп, биз ушул пландаштырып, жылда ушу кесиптик окууларды окутабыз. Менин артымда ошо ширетүү иштери менен алек болуп аткан ушу биздин группанын окуучулары 10-15 группада 10-15 баладан болот. Ошол балдар жылда документ алып чыгып, каалаган жагына барып
иштеп келишет. Электрик, иширетүүчү жана ашпозчу кесип ээлерине учурда суроо талап күч. Кыска мөөнөттүү билим алып, жакшы кирешеге дагы чыгууга болот. Айзат Анарбекова, Данияр Акунов, Ысыкөл жаңылыктары, Тоң району. Электрондук каттоо системасы убада кылган жеңилдиктер жана мүмкүнчүлүктөр менен ата-энелерге убакытты үнөмдөп, ыңгайлуу шарттарда балдарын мектепке каттоого мүмкүнчүлүк берет. Эми маалыматтарды топтоо жана каттоо процесси жөнөкөй жана тез өтөт. Ал эми ата-энелер үчүн бардык зарыл маалыматтарды бир жерде алуу мүмкүнчүлүгү да түзүлдү. 2025-2026 жаңы окуу жылына карата жүргүзүлүп жаткан жаңы форматтагы электрондук каттоо системасындагы өзгөчөлүктөрдү кабарчы билип көрдү. Кыргызстанда балдарды мектепке каттоо процесси башталды. Ата-энелер 2018-2019 жылдары туулган балдарын түндүк системасы жана бир мектеп edu.gov чекит KG порталы аркылуу электрондук түрдө каттай алышат. Белгилей кетсек, өлкөдө 2025 жылдан тарта 12 жылдык окуу мөөнөтү расмий түрдө кабыл алынган. 2019 жылы туулган балдар 1-класска, ал эми 2018 жылы туулгандар 2-класска катталат. Ата-энелер балдарын каттоону 1-июнга чейин ырасташы зарыл. Ошол эле учурда Наристе программасы аркылуу даярдыктан өткөн 2019 жылы туулган балдарда 2-класска кабыл алына алат. 2025-2026 окуу жылына карата 1-класска жана 2-класска карата электрондук каттоо башталган. 1-класска бул 2019 жылдын 1-январынан 2019 жылдын 31 декабрына чейинки убакытта төрөлгөн балдар милдеттүү түрдө барышы керек болот. Ал эми 2-класска 2018 жылдын 1-январынан 31 декабрына чейинки убакытта төрөлгөн балдар милдеттүү түрдө катталышы керек. Каттоо негизи 2 этаптан өтөт. Жылда эле 2 этаптан өтөт. Бул коомчулук деле, ата-энелер деле муну билип калды. Биринчи этап ошол 2025 жылдын 2-июнуна чейин болот. 2-июнда саат 9-дан баштап ошо экинчи этабы башталат. Биринчи этапта ошол мектепке байланган участоктор боюнча каттоолор жүргүзүлөт. Ал эми экинчи этапта болсо мектептен сырткаркы мектептен алыс жашаган участокто жашаган ата-энелер дагы өздөрү каалаган мектепке балдарын бере алышат. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын бардык мектептери окуучуларды электрондук форматта кабыл алууга толук даяр. Бирок электрондук системаны түшүнө албай жаткан ата-энелер үчүн тиешелүү мектептерге кайрылып, атайын адистердин жардамы менен каттоо мүмкүнчүлүгү каралган. Ошондой эле макулдук берип жатканда окуу тилин дароо тандоо талап кылынат. Тиркемеде демейки тил катары кыргыз тили коюлган. Кийинчерээк тилди өзгөртүү мүмкүнчүлүгү жок. Буга чейин деле биздин мектептеги ата-энелерге атайын чогулуштарды өткөрүп, аларга ошол тиркемелерди кандай колдонуу керек, ал жерге кайсыл маалыматтарды камтып жазуу керек, эмнелерди жазышыбыз керек, мына ушунун баардыгы тууралуу баягы түшүндүрүү кампаниясын жүргүзгөнбүз. Бүгүнкү күндө деле ошол иштерди соц тармактар аркылуу, атайын WhatsApp, Instagram тиркемелери аркылуу жүргүзүп келе жатабыз. Негизи кийинки окуу жылына мектеп балдарды кабыл алууга толук кандуу даярбыз. Эгер ата-энелер сунушталган мектептерге баланы каттоодон баш тартса, алар экинчи этапка өтүшөт. Экинчи этап 2-июнда башталып, бул жолу жашаган жери эске алынбастан бош орундары бар мектептерди тандоо мүмкүнчүлүгү берилет. Билим берүү мекемелеринин өкүлдөрү бул система ата-энелер үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү менен бирге мектептердеги орундарды натыйжалуу бөлүштүрүүгө багытталганын белгилешти. Талгат Токтомушев, Ильич Касейнов, Ысыкөл жаңылыктары. Бүгүн 1 апрелде Кыргызстанда Акылман президенттик лицейине арыздарды кабыл алуу башталды. Арыздарды кабыл алуу 14 апрелге чейин улантылат. Арыздарды кабыл алуу мурдагы жылдардагыдай эле сынактын негизинде 3 этап менен жүргүзүлөт. Биринчи жана экинчи этап онлайн, ал эми 3-чү этап офлайн негизде жүргүзүлөт. 15-16 апрелде тестирлөөнүн мындай түрүн көрбөгөн балдар үчүн пилоттук тестирлөө жүргүзүлмөкчү. Алдыдагы окуу жылына 71 окуучу кабыл алынат. Лицейдин берген маалыматына караганда, тестирлөө суроолору 6-класстын программасына толугу менен шайкеш келип, математика, логикалык суроолор, кыргыз тили, орус тили жана тарых предметтеринен турат. Белгилей кетсек, лицейге кабыл алуу сынактын негизинде жүргүзүлөт. Жакшы жыйынтык көрсөткөн балдар лицейге кабыл алынат. Сынак ачык айкын өтүп, ага эч ким кийлигише албайт жана үй бүлөлүк же социалдык шарты жок балдарга эч кандай жеңилдиктер каралган эмес. Ошондой эле лицей балдарды толугу менен бюджеттик негизде окутат.
Кыргыз-Кытай чек арасында жайгашкан алыскы Акшыйрак айылында байланыш түйүнү канча жылдан бери көйгөй жаратып келүүдө. Соңку жылдары бул маселе колго алынып чечилгени менен байланыш көңүл жылытарлык эмес. Андан калса аталган айылга баруучу жолду суу жууп кеткендиктен сапардагыларды түйшөлткөн жол маселеси да орчунду бойдон калууда. Шарты катал алыскы аймак тургундарынын көйгөйү менен Жанара Сагындыкова таанышып келди. 240 чакырым алыстыктагы чек арадагы айыл деңиз деңгээлинен 3200 метр бийиктикте турат. 300дөн ашуун тургун жашаган Акшыйрак айылында элдин чечилбей келген көйгөйлөрү да бар. Байланыш түйүнү начар болгондуктан телефон чалуу үчүн кезек күтүшөт. Алыскы аймак болгондуктан мындагы элдин мүдөөсүнүн бири эле байланыштын начардыгы. Байланыш түйүнү боюнча 2017 жылы оо оператору ошо антенна орнотуп берген бизге. Анда ошол 4 абоненттик эле кубаттуулукта болчу. Андан кийин 2019 жылдары ошо сүйлөшүүлөрдүн аркасы менен интернет кошуп беришти, бирок аябай азыр күндө слабый болуп атат. Өзүңүздөр деле байкасаңыздар керек, баягы WhatsApp менен кеңири сүйлөшө албайт киши. Ошол абоненттин санын көбөйтүп, анан интернет кубаттуулугун көбөйтүп беришсе жакшы болмок да. Азыр көйгөйүбүз ошол болуп турат. Дүйшөндүн мектебин эске салган жатак мектепте чабандардын 60тан ашуун балдары окуп билим алышат. Мындагы мугалимдер мезгилден артта калбайлы деп, этекке түшкөндө керектүү маалыматтарды интернет айдыңынан топтоп алышат. Учурда бул жакта интернет байланышы таптакыр жок. Жергиликтүүлөрдүн күткөнү дагы ушул көйгөйлөр. Айылда эң кичине көйгөйлүү маселебиз ушул байланыш, интернет. Себеби биздин азыр айылда 11 жылдык мектеп, мурун 9 жылдык эле, азыр 11 жылдык мектеп болуп ачылып, азыр жанагы балдардын ортуга мектепке ушундай даярданганга интернетте аябай артта аксашат балдар. Ошондон жаңы маалыматтарды ала алышпайт. Анын үчүн ылдый жакка барып даярданыш керек болуп калат. Ушул байланыш жагынын, интернеттин кичине күчтөп берсе жакшы болот эле. Биз өзүбүзгө деле ылдый жакта туугандарыбыз бар. Ушундай кээде аябай мындай керектүү маалда кээде бир нерсени мындай ылдый жактан алдырып же болбосо бир нерсе кылаарда ушундай бир керектүү маалда интернетибиз жок. Ошол аябай кыйналабыз. Интернет болсо жакшы болмок да бизде. Алыскы аймакка барыш үчүн 5-6 саат, кышкысын жолдун катаалдыгынан улам андан да узак. Айрым учурда жолдо калган учурлар да кездешет экен. Өткөн жылы суунун угу көтөрүлүп, айрым жол тилкелерин жууп кеткен. Азыр ал жакта кууш жолдор кездешет. Быйыл да мындай учур катталса, айыл менен байланыш таптакыр үзүлөт деп кооптонуп турушат. Жанара Сагындыкова, Асылбек Касенов, Жети Өгүз району. Облуста балык чарбасын өнүктүрүү жагы жакшы жолго коюлуп келе жатат. Балыктын корун көбөйтүү максатында жыл сайын миллиондогон майда чабактар көлгө кое берилет. Бул жолу Төп районундагы балык чарбасында өстүрүлүп жаткан балыктын 2 миллиондон ашыгы аймактагы сууларга, көлгө кое берилди. Бул майда чабактар тиешелүү температурадагы сууда атайын аппаратта 50 күн кармалып, 2 айдан бери чабак бассейндеринде багылып жатат. Эми атайын кызматтар менен биргеликте аларды көлгө кое берүүнүн аракети көрүлүүдө. 1 сантиметрден ашып калышты, 2 сантиметрликтер ошолорду азыр даярдап, но буларды болсо ошол жанакы 60 күнгө чейин баягы сатылып келген тоюттар менен багабыз. Анткени канчалык ошол жакшы тоют жеп, табигатка туруштук бергендей кылып туруп, көлгө салганда балыктардан качып, өзүнүн жанын бакканга кылып туруп, даярдап туруп анан көлгө жиберебиз да. Бул ирет көлгө сига лудога балыгынын 2 миллион даана чабагы, ошондой эле ысык көл форелинин 100 миңдейи жыргалаң жана түп суусуна кое берилди. Адистердин айтымында булардын жашап кетүү ыктымалдуулугу 30% түзсө эле жакшы жыйынтык берет деп турушат. Сига лудога балыгынын личинкаларын ысык көл өзүнүн 40 участкасына кое берип атабыз. Бул жерде комиссионный туристик экологик милиция, түп рубарынан, телевидениеден комиссиялар чогулуп кое берилет. Эмки пландык ишибиз бул карпсан балыктардын уруктарын алып кое беришибиз керек. Бул иштер май айы менен башталат. Президентибиздин 172 жарлыгы бизге абдан чоң жардам берип атат. Ушу моратория кирген 3 жылга. Туристик экологик милициянын кызматкерлеринин эмгеги өтө чоң. МЧСтин суучулдар кызматкерлеринин эмгектери чоң. Баарыбыз биргеликте ушу көлдө усилиндеги өнүтүүнү кайтаруу иштери жүргүзүлүп атат. Корун көбөйтүү аракетинде балык чарба департаменти туристик экологиялык милиция өңдүү бир катар кызматтар тартылып иш алып барылууда. Бүлгүнчүлөргө каршы күрөш бүгүнкү күндө да уланып, жыл башынан бери көл ичи 600 метрден ашык синтетикалык тордон тазаланды. Браконьерликтерден кичине арылып дегендей азайып жакшы болуп келатат.
балыктар да көбөйүп көзгө көрүнө баштады. Мурунку жылга карап айтканда быйыл көл үстү жаңыдан эрип баштады. Биз тараптан жаңыдан рейд башталды. Көл үстүнө чыгып кайыктар менен. Мурункуга караганда баягы элдердин да түшүнүгү кичине өзгөрүлдү. Ушу көлдүн тазалыгы, көлдүн балык кое берип аткан балыктарыбыз өзүнүн искусственный балыктары дагы көбөйсүн деген эле элдин ою максаты жакшы. Белгилей кетсек, буга чейин Тоң мамлекеттик балык өстүрүү ишканасы жана Каракол балык чарбасында өстүрүлгөн 10 миллионго жакын балыктын майда чабагы Ысык көлгө кое берилген. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык көл жаңылыктары. Бүгүн 1 апрель бүткүл дүйнөлүк канаттуулар күнү. Бул майрамды өткөрүүнүн максаты канаттуулардын көп түрдүүлүгүн жана санын сактоо болуп саналат. Балыкчы шаарына караштуу Ак Өлөң айылындагы Саякбай Каралаев атындагы мектептин окуучулары канаттууларга уя жасап, коруктун аймагына илишти. Кыш мезгилинде Ысык көл дуганында 68.077 канаттуу санак алынган. Анын ичинен суулуу саздакта канаттуулардын 31 түрү байыралган. Ал эми аккуунун куркулдак аккуу, шыйпылдак аккуу жана кичине аккуу деп аталган 3 түрү келет. Быйылкы жылы кышкысын 373 куркулдак жана 888 шыйпылдак аккуу каттоого алынган. Ошондой эле алыстыктан түрү айырмаланбай калган 376 аккуу эсепке алынган. Ысык көл бул биосфералык аймак болгондон бул жерде канаттуулардын башка жактарга салыштырмалуу мындай көптөгөн түрлөрү кездешет. Ошого байланыштуу Ысык көл биосфералык аймагынын кызматкерлери жана Ысык көл мамлекеттик жаратылыш корууунун кызматкерлери менен биргеликте ошо кечээ жана бүгүн иш-чара өткөзүп, жана ошондой эле балыкчы шаарына караган Ак Өлөң айылынын Саякбай Каралаев атындагы 9-классынын окуучулары менен көрүп отурасыздар. Ошо канаттуулар күнүнө каралган иш-чарага мына канаттууларга балдар өстөрү уяларды жасап келиштир. Адистердин айтымында өлкө боюнча Ысык көл аймагында аталган канаттуулардын көпчүлүгүн кездештирүүгө болот. Ошол себептен дагы бул күн көл аймагында жыл сайын белгиленет. Канаттууларды көп мындай коргошубуз керек, сакташыбыз керек. Жана көпкө уяларды жасап берип турушубуз керек. Биз окуучуларга мекенчилдикке тарбиялоо, эл жерин сүйүүгө, патриоттулукка жарандык тарбия берүүгө тарбия берип, канаттуулар күнүн өткөрдүк. Канаттуулардын күнү алгач АКШда белгиленип келсе, Кыргызстанда 100 жылдан ашуун убакыттан бери түрдүү иш-чаралар менен коштолот. Балыкчы шаарындагы Саякбай Каралаев атындагы мектеп окуучуларына бул күнгө карата тарбиялык саат өтүп, канаттууларга жасалган уялар коруктун аймагына орнотулду. Бул датанын пайда болушу 19-кылымдан башталат. Ортодон баягы ушул күн белгиленбей калган, бирок кийинки учурда 90-жылдан баштап кайра жаңыланып, ушу жалпы канаттуулардын баарын коргоо максатында кайра белгиленип келет. Бул күнү мектеп окуучулары канаттуулар тууралуу маалымат алып, куштарга санак жүргүзүүнүн ыкмаларын үйрөнүштү. Ал эми майрам жаратылышты коргоого, канаттууларга аяр мамиле жасоого багытталат. Айзат Анарбекова, Сталбек Самачиев, Мадина Абакирова, Ысык көл жаңылыктары, балыкчы шаары. Бүгүнкү программабызды мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуздар.